6 жашар Айсезим Камчыбекова илдети күч. Ал жакынкы күндөрү эки бөйрөгүн алмаштыруусу керек. 3 жыл мурун ага дарыгерлер рефлюкс нефропатия, тагыраагы бөйрөктүн катып калуу аныктамасын коюшкан. Акыркы 11 айда ал такай гемодиализ менен жашап келе жаткандыгын айтууда. Бирок бул аракет аздык кылат. Жергиликтүү медиктер аны чет жакка барып операция жасатууну сунуштоодо. Туаса табарсыгынын туура эмес иштеги болчу. Бул медициналык терминге өткүзгөн, бунуку рефлюкс болчу. Рефлюкс бул сиди табарсыгынан кайра бөйрөгүнө чыга берген. Бул туаса, бирок ал ар кандай себеп үчүн бул кеч аныкталган. Аныкталган кезде ошол сидик кайра бөйрөккө чапкан себеби үчүн эки бөйрөктөн курап калган. Ошол себеби бул кыз ушул гемодиализ бөлүмүнө туруктуу болуп калган, анткени өзүнүн бөйрөгү толук милдетин аткара албай, бул кыз диализ менен азыр убакта өмүрүн сүрүп атат. Бейтаптын энеси тубаса бир бөйрөгү менен жашап келсе, донор болууга атасынын канынын тобу да шайкеш келбей жатат. Андыктан Айсезимге бөйрөгүн берүүчү донор табуу маселеси да турат. Кыскасын айтканда, кыздын өмүрүн сактап калуу үчүн $35.000 каражат муктаждыгы бар. Бирок бул сумманын айрым бөлүгүн Бейтаптын үй бүлөсү чогултуп табышканы менен дагы $10.000 каражат жетпей турат. Ооруганына 3,5 жыл болуп калды. 3 жашынан бери ооруйт. 3 жашында биз бул кызыма операция жасалса жакшы болот дегенден теге мочеточникке операцияда жасатканбыз. Ошондо эле врачтар айткан, уже бөйрөгүнө доо кетип калыптыр. 6 жылдан кийин, может 10 жылдан кийин отказ берет деген. Ошондо андан кийин операциядан кийин жакшы болуп калды. Жакшы болуп калгандан кийин мен деле ишенбедим, ошо отказ берет деп ишенбедик. Бирок поддерживающий леченияга келтирдик. Мындан улам Айсезим Камчыбекованын апасы чын дилинен жардам берүүнү каалаган мекендештерге кайрылып, көмөк көрсөтүүнү өтүнүүдө. Ал жалгыз кызын жоготуп алуудан коркот. Такаласа алмаштырып алсак, ошо врачтар жакшы болуп калат деп ойлоп айтышып атат да. Сиздерден суранам, ошо кызым жардам берип, сактап калууга жардам бериңиздер. Азыр 1 жылдан бери ошо диализде. Айласы жок болуп атат. Колунда бар же кайрымдуу инсандар болсо, жаш кыздын өмүрүн сактап калууга кайдыгер болбоо үчүн 0777 55 96 23 номерлери аркылуу байланышып, же ушул эле номер аркылуу Элсамдагы эсепке каражат которууну суранууда. Буга кошо Айылбанктагы 38 80 102 Береке банктык эсебине каражат которсоңуздар да болот. Жазгүл Маналиева, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.